Адырбазылыққан алтыстан арғымақ бұдан аралаш. Арғымақ күлік бейсі жоқ, ошының айда өзі құйыресі жоқ. Саякпай десе Манас атабызды, Манас десе 20-кылымдын Гомер аталган Саякпайды элестетебиз. Тарыхта аттын кашкасында жазылган бул инсанды тааныбаган адам болбойт тура. Ошол кезде Манас деген баатырыбыз, колдоочубуз бар экенин айтып, элдин рухун көтөрүп, демине дем берген Саякпай Каралаевка арналган тасма да жарыкка чыгып отурат. Саякпайдын өлбөс өчпөс өмүрү, өнөрү тууралуу кеңири баяндалган кино буга чейин Бишкекте көргөзүлсө, эми Ош шаарына тартууланууда. Кинодо Чыңгыз Айтматовдун ролун баласы Элдар Айтматов аткарса, ал эми Саякпай Каралаевдин образын 3 адам ойногон. Саякпайдын бала кезин белгилүү жаш манасчы Үмөт, жигит кезин Бактыбек Нурматулу жана улгайгандагысын актер Марат Жанталиев аткарган. Жанталиев кыргызга Манас эпосун тааныткан, белгилүү инсан ролун жаратууда чоң жоопкерчилик болгонун айтат. Анын акылмандуулугун, жүрүм-турумун элестетүү менен образга баш оту менен кирип аткарганга аракет жасадым дейт. Себеби андай кишинин тартылыш аткарыш өтө кыйын. Ички жан дүйнөсүн ачып бериш өтө кыйын. Адамдын сырткы келбетин мындай окшоштуруп жасап койсо болот, а бирок ички жан дүйнөсүн ачыш бул артисттер үчүн өтө кыйын нерсе. Ар бир окуучунун жүрөгүнө биз эми сөз менен айтып отурсак, эми кино аркылуу, кино эмес, актерлор менен кошо жолугуш аркылуу дагы биз тийгизген таасирин кичине билгизели деген ойдо бүгүн жакшы нерсени алдым мен. Фильмдин көп бөлүгү Саякпайдын туулуп өскөн жери Тоң районунда тартылып, манасчы жашаган үйү Атайын көл жээгине салынган. Анын тартуу убактысы 2 айга созулган, бирок тасма чындыкка жакын болуш үчүн керектүү буюмдарды даярдоо үчүн эле жарым жылча убакыт кеткен. Анткени эпизодко дал келчү 100га жакын темир завод, 500дөн ашык костюмдарды, техникаларды жасатууга туура келген. Ушул тасма аркылуу, ушул биздин Манас эпосу аркылуу, Саякпай Каралаев аркылуу, Чыңгыз атабыз аркылуу кыргыз элине бир чоң бир кут кирет деген ойду айтам. Көркөм тасма режиссеру Эрнест Абдыжапаров аны каржылоо жагын Саякпай Манасчы фонду мойнуна алган. Кинонун жалпы убактысы 80 минутаны түзөт. Кошумчалай кетсек, Саякпай көркөм тасмасы жакында эле Канадада өткөн бүткүл дүйнөлүк 41 кино фестивалына катышып, Алтын зенит деген гран-приге ээ болгон. Асель Бусурмангул кызы, Кымбатбек Абдисамат уулу, Ынтымак.